Кочкордо 22 жаштагы кыздын жансыз денеси сарайда табылды. Шектүүлөр изделүүдө. Нарын облусуна караштуу Кочкор районунда кыздын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кочкор райондук ички иштер башкармалыгына 23 январь күнү саат 21:30 чамасында Теңдик айылынын тургуну кайрылган. Анын айтымында ошол эле күнү болжол менен саат 18:00 чамасында Тынай булак кыштоосундагы чабанымдын жашоо шартын көрүп келейин деп барган учурда сарайда белгисиз себептер менен каза болгон адамдын жансыз денеси көргөнүн айткан. Аталган билдирүү боюнча тергөө тобу окуя болгон жерге барып 3 бөлмөлүү үйдүн ичинен болжол менен 20-25 жаштагы кыздын жансыз денеси табылган. Алгач короодо маркумга күч колдонуп өлтүрүлгөнү аныкталган. Маркумдун аты жөнү такталып, ал Чүй облусунун Сокулук районунун тургуну 1998-жылы туулган экендиги такталган. Учурда чабандын аты жөнүн тактоо жана аны кармоо боюнча ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүүдө деп жазылат маалыматта. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине 130-берени адам өлтүрүү менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Баткенде унаалардын аккумуляторун уурдаган фактылардын бети ачылды. Баткен облусунда Hyundai Porter унааларынын аккумуляторун уурдаган фактылардын бети ачылды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. 2021-жылдын январь айынын башында Кадамжай шаарында Пүлгөн, Алга айылдарында Hyundai Porter унааларынын аккумуляторлору түн ичинде уурдалган. Бул факты Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын укук тартип операциясынын негизинде жогорудагы уурулук фактыларынын бети ачылып, уурдалган буюмдар өз ээлерине кайтарылып берилген. Мындан сырткары операциянын жүрүшүндө Үч Коргон жана Көтөрмө айылдарында уурдалган 2 мал уурулуктун бети ачылып, кармалган жарандар убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Жол кырсыгына кабылган Анжеликанын 5 жаштагы кызына дагы операция жасалат. Авто кырсыкка кабылган ырчы Анжеликанын кызына бүгүн 25 январда операция жасалат. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун маалымат кызматы тарабынан белгилүү болду. Ырчы операциядан кийин жандандыруу бөлүмүндө абалы туруктуу. Ал эми 5 жаштагы кызы жандандыруу бөлүмүндө. Ага бүгүн операция жасалат, деди маалымат кызматынан. Эске салсак, Анжелика 23 январда жол кырсыгына кабылып, анын кесепетинен өзү жана 5 жаштагы кызы жаракат алганы маалымдалган. Ысык Көл облусунун Түп райондук ооруканасынан кырсык тууралуу маалымат беришкен. 24 январда ырчыга шашылыш операция жасалган.